Ibn Abbas radıyallahu anhu da ушундай дейт. Садақаты сир tutfiyo гадабар Рабб. Жашыруун берилген садака Аллах Тааланын карын, азабын салкындатат дептир. Алла Таала райым кылат экен да бизге. Эми пендебиз да байкабайт экенбиз. Кээде байкабай бир нерсе колуң уруп аласың керек болсо, эшиктен жашнага кенен турган эшиктен. Кээде жарыңда адамга чыканагың тийип кетет, колуң тийип кетет, бутуң тийип кетет байкабай. Эми билбейт экенбиз да кандай ката кетип атабыз, өзүбүз билбей калабыз. Ошондо катачылыктарды жашыруун берген садакаларыбыз эмне кылат? Жоюп турат деп. Ибн Аббас радıyallahu anhu нафил садакаларды жашыруун берүү жария бере турган садакага караганда 70 эсе соо көбүрөөк деп. Жария берсеңиз жакшы садаканы. Бирок ошону жашыруун берип койсоңуз, мисалы жария садака берсеңиз белгилүү бир сооп бар. Аны соо канча эч ким айта албайт. Бул мага же сизге тиешелүү эмес экен да бул. Жалпыбызга тиешелүү экен. Анан келечек муундарыбызга тиешелүү. Ошо келечек муунубуз үчүн бирдеме жасай алдыкпы, жасай алган жокпузбу деген маселе болот экен. Жасай алабызбы, ала албайбызбы? Албетте Кудайдын ырайымы менен, буйругу менен. А биздин ата-бабаларыбыз жасап койду. Кантип? Кыргыз мамлекетин куруп коюшту, түптөп коюшту. Динибизди мынакей деп берип коюшту бакыштар. Садака чабылды өмүрлөрү. Дайым эле айтып келебиз го. Өлүп баратып дагы туруп өлөлү деп Жусуп Абдурахман айтып атат. Мени Касымга жөлөп койгулачы деп. Жанымда да өрөс аны да жөлөп коюп атат. Анан ошол жерден атылып өлүшкөн. Бирок аны кийин Союз ажырарга жакын акталып атышат. Өтүп бүттү, качан тетиң мурун эле. Ошентип отуруп биздин мамлекетибизди эмне кылып кетишти? Түптөп кетишти.